суу жок, свет жок. Келет, бир күн келет, жиндин оюнчугундай кылып эшигин жаап коет. Бир келет, чукуп мындай кылып туруп алып салат. Ошондо ауыл эртең талаш алып коюшу мүмкүн экен да сиздин жериңиз туурабы? Ошон үчүн корконубуз үчүн ошон үчүн карап атабыз да бизчи. Тиги жакта фундаменттерди сүсүп, мына шагыл-магылдарын баарын толтуруп алып келип, мына жолду тосуп койду, жолду жаап койду. Экинчиден ал жак кооптуу, мен личный границада турамын. Эми ушуну көрүп туруп, эл кантип албасын? Кызылдай акчабызга сатып алганбыз. Ушунун негизинде барып сүрдүк депчи. Анан кайра курабыз, кайра бусуп кетет. Ушундай күйүп отурабыз, сыздап. Элдин үнүн укпай атат эч ким. Кана айлык мөскөнүн колу. Ошону биз эми карапайым эл кандай десек, ал жагынан жок болсок. Анан мына сеники ушул, мына мен плюстук коюп койдум. Мына 244, 64 сеники, мына плюс бер. Акчаңды бер, анан доверенность жазып берем деп туруп, өздөрүнүн частный нотариустарга алып атып доверенность жазып берип атат да бизге. Жабылып турган жол өткөндө эле ачык болчу. Биз бул жакка келип, Акжар боюнча материалыбызды сиздерге көрсөткөнбүз. Анда бул жакта сатып алган 800дөн ашуун үй бүлөнүн күйүп жаткандыгы тууралуу айтылган болчу. Жана дагы Ала Бидин райондук администрациясына дагы барып, ал жактагы акимге дагы жолугуп, бул маселелер бүгүнкү күндө айтылган. Анан ал комиссия түзүп бардыгын мыйзам чегинде кароо жана дагы элге жардам берүү боюнча өзүнүн айткан бир катар сөздөрү бар эле. Бирок андан туура 3-4 күн өткөндөн кийин келип туруп, ошо бардык электр чоалгаларынын мамыларын жана дагы фундаменттердин бардыгын сүрүп ташташканда жолду жаап коюшкан. Ошондо эл кайрылып суранып барды, бирок артыктан тыртык болду. Red Petroleum. Ийгилик толгон бактан башталат. Азыркы учурда салынган үйлөрдүн баарын сүдүрүп, столбаларды алып кеткендиги жөнүндө айтып чакырганар да бизче. Анан бүгүнкү күндөгү силердин талабыңар же суранычыңар дейбизби, кандай? Ошол 2021-жылы августта ушул жерди сатып алганбыз. Жана ошол жер саткандар сиз өзүңүз? Мен сатып алгам да. Ошол сатып алып, ошол жерде там салганга уруксат келип сала бергиле деген. Анан бирок милициялар тосуп туруп алган да. Ошондо биз эгерде ошол убакытта курганыбызда баягы президенттин жарлыгыга эме кылып калмакпыз да, илешипчи. Андан кийин ошол убакыт өтүп 2022-жылы сала баштадык. Анан ошол боюнча эле кече ошо 4-октябрь күнү келип сүрүп кеттиler. Биз эч кандай кабар болгон жок. Ошо эми биз суранат элек, мына 5 бала менен мен жана сот болгондо сотко барсам, ал жерде мындай деп айыптапты да, 5 баласы бар. Семени шарт ушундай, анан үй жайы бар болуп туруп деп каралап жазыптыр да. Мен ошондой деп айттым. Үй жайым эмес, менин жана 5 баламдын, келинчегимдин эмеси атында жер дагы жок, үй эмес, ошондой эмелер. Бизде айылга да арыз жазганбыз. Лично мен өзүм атымдан арыз жазганмын, бирок жер берилген эмес да. Ошого бул жерде отурукташып калайлы деп. Экинчиден ал жак кооптуу, мен лично границада турамын. Ошол медиа турам да, ошол жака келип жашап калайлы деген ниетте келгенбиз. Документ баягы нотариустан эле доверенность менен алганбыз да жерди. Ошол боюнча азыр эми мына үйдө сүрүп кетти. Эми өкмөттөн суранабыз, ошол жерде бизге
эме кылып берсе, документтештирип берсе, бизден кийин сатып алгандан кийин мына ылдый жакта Нуркожо, мына көлдүн суу сакталышынын жээгиндеги үйлөр да сык бар. Азыркы күндө да курулуп атат да. Үйүңүз каякта эле? Бизге ошо кыржеттин бойда эле, жолдун бойда эле бизге. Эмне деп бузуп кетти? Бузганда эмне? Эч нерсе жок, алдыңкы журналисттер алдыңкы келип татканыңарда ким бирөө айтып коюп туруп, каласыңар келип полный сүрүп сагыла депчи. Ошол негизде келип сүрүп салды, биз барып акимиятка барып неме кылсак, ошол бир немесин көрсөттү, баракчасын. Жакшы түшүнбөдүк да биз. Ушунун негизинде барып сүрдүк депчи. Болбосо биздикин соттоп аткан сот бүт элек ал. Сот бүт элек уже ушундай эле өтүп турду. Ошо үй салып алган үчүн силерге кандайдыр бир чара колдонуштубу же аз айыппул кылып? Жок, только сот эле. Сотто бүт элек ал. Бир сот болуп бүттү, дагы 2 сот болсо анан 3-чү сот бүткөндөн кийин келип сүрөбүз деп аткандар. Биринчи сотто кимдер өттү? Биринчи сотто пока эмес жок, тайын жок. Кийинки сотко келгенибизде тайынды билдирип, эме кылабыз депчи, жыйынтыгынычы. Жыйынтык чыгарып турбайбы? Биздики 48-чи көчөдө фундамент куюп эме кылганбыз. Суук малды куюп калганбыз да. Кече 4-октябрь күнү сүрдүрүп салган түг мененчи. Күйөөм иштейт, квартирада жашайбыз. Өзүбүздүн элеме. 3 балам менен үйдөмүн. Ошого суранат элем, ушу чечип берип коюңуздар депчи. Могу мисалы жерди сатып алдыңыз да бирөөдөнчү. Сатып алган кишиге кайрылсаңыз эмне деп атат эми? Кичине күтө тургула, бул жактан өздөрү менен сүйлөшүү эмелери бар экен, ошол чечилет, анан силерге айтабыз, үй баштайсыңар. Мисалы сиз ким дегенден сатып алдыңыз? Азыр ошону адамдын атам баш эле берди, анын немеси жок экен да. Атычы. Доверенностьто полный неме кылган, бирок могу жерде элдерден сурасам андай вообще саткан киши жок деп. Көрдүңүзбү интересный неменечи? Болбосо келип өздөрү чийип, эме мененчи кеткен да. А бул жерде элдерден сурасам ал саткан киши жок деп. А кече бир гектарчык келди. Адан сурасам, бул менин жерим деп ошентип койду да. Ошондо ал эртең талаш алып коюшу мүмкүн экен да сиздин жериңиз туурабы? Эми ошон үчүн коркконубуз үчүн ошон үчүн карап атабыз да бизчи. Түшүнүктүү. Мынау көчөдөн биздин балдар ойнойт, нары бери өтөт, жолду жаап коюп атат. Айтып келсек, бул мамлекетке керексиз жер. 3 жылдан мурун кызгалдак чыкчу эле, азыр болсо аппак топурак айланды. Элге берсин бул жердичи. Элге берсе, эл көгөртөт, агартат. Суу жок, свет жок, келет, бир күн келет, жиндин оюнчугундай кылып эшигин жаап коет, бир келет чукуп мындай кылып туруп алып салат. Анын кереги жок. Эл үчүн мына Садыр Жапаровго кайрылабыз, элге жардам берсин. Мынанча элде ыйлатып, мамлекет бул жерди бузуп бага албайт. Жолду ачып берсин, биздин суранычыбыз мына жолду ачып, мыйзам чыгарып берсин бул жака. Биздин суранарыбыз ошол. Мына ал 2019-2020 жылы бул жактан участок жер алдык эле. Мына ал фундаменттер 2019-2020 куюлган фундаменттер, бул жерде фундаменттерди сүзүп келип, мына ал жер чоң яма болгон да. Ушул жерге алып келип туруп, мына бул чоң ямага ошол 2018-2019 куюлган фундаменттерди сүзүп келип туруп, бул жерге ямага толтуруп койгон. Мына азыр мына фундаменттер анан Эмне үчүн антип койду ойлойсуз? Эми мунусун кайдан билели? Биз эми бул жерди деген басып алган эмеспиз, акчага сатып алганбыз. Баарыбыз тең квартирада жашайбыз. Мына 4-5 балабыз бар. Бул жерди ушу биз эми андай тиги кымбат акчага ала турганга акчабыз жок, жер ала тургангачы. Анан биз арзаныраак деп бул жерде мына документтерин бизге көрсөткөн. Мына документтери бүтүп калды. Ушул жерде алсаңар чыры жок, таза жер деп бизге сатышкан. Биз ошон үчүн бул жерди деген ошо $5000 арзаныраак деп, ошо $5000 алдык эле. Мына канча жылдан бери, ошол 2018-19 бери мына бүтпөй келатат ушул иш. Мына көчө октябрдын 4-үндө да келди дагы, жогору жактан келип туруп, тиги жакта фундаменттерди сүзүп, мына шагыл-магылдарын баарын толтуруп алып келип, мына жолду тосуп койду, жолду жаап койду. Биз эмне кылышыбыз керек? Башка кайрылбаган жерге бардык, мына акиматка да бардык. Алар деген комиссия жалдап жиберебиз дедиле. Алардын комиссиясы да келген жок. Келди дагы фундаменттерди сүздү, алып келип туруп мына жолго төгүп койду. Сүзсө мына да до конца сүзүш керек да, мына жерде фундаменттер калды, бул жерде фундаменттер калды. Андан ар жагын сүзүп салды. Тиги жерде мына светтин карагайлары турган, аларды да алып жыгып салды. Биз башка эмне кылабыз? Айла жок ушундай кайрылганга туура келип атабыз. Ушуну бир туура жагынан көрүп,
угуп аткан жогору жактагылар ушуну бир туура көрүп чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Мына баарыбыз тең квартирада жашайбыз. 4-төн 5тен бала. Биз өзүбүз устройкада иштейбиз. Канча жылдан бери, мына 10 жылдан бери чогултуп жүрүп, мына 5000 долларды ушул жактан участок алдык эле. Ушундай күйүп отурабыз, сыздап. Мына бул жакта баары тең квартирант, мына баарыбыз тең квартирада жашайбыз. Ушуну бир сиздерге кайрылат элек. Ушуну бир туура жагынан көрүп чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Бул этекте деген азыр мына жерде жашап аткан элдер бар да. Үйлөрү салынып кадимкидей жашап атат. Светтерин кыркып салган. Эми Кудай сактасын, эми ушул жактан азыр бирөө жарым ооруп кала турган болсо, скорый келе турган болсо, мына жолдор жабык, булар кандайынан өтөт? Азыр бул жака өткөнгө жол жок да. Жөө эле мына машинаны бул жерге токтотот да, жөө эле кетип атат. Эми эртең ошондо скорый келип кала турган болсо, бул жерге киргенге мына жол жок да. Ошол жактарында бир көрүп койсоңуздар жакшы болот эле. Бул жакта элдер жашайт көп эле. Биз бияктан жер алып атканда, ошо жер саткандар менен жер саткандар документтерин алып келип бизге көрсөткөн. Ген планын көрсөтүп, бияка школ түшөт, көчөлөрдү көрсөтүп, ошентип анан ишенип алганбыз, документтерин көрүп. Анан эми кайра устройка баштайлы десек эле, ушундай жолубузду жаап салат, столбаларды коюлса аларды алып салат. Ушундай тоскоолдуктар болуп атат. Ошону карап бериңиздер мыйзам чегинде. Биз деле ушу канча 2020-21ден бери эле чогулабыз, келебиз. Элдин колунан ошо эч нерсе келбейт экен, мындай чогулабыз, не кылабыз деп эле кетебиз, чече албайбыз. Анан кайрылуубуз ошо өкмөткө болуп калды. Болгон жерге кайрылып көрдүк, көп жерге кайрылдык. Эч бир жыйынтык жок. Анан ошо түз эле ошо президентибизге кайрылуу жасап атабыз эми. Өзүңүздөр карап бериңиздер, элдин өтүнүчүн. Ошо Кыргызстанда ошо тынч мындай мыйзамдуулукту талап кылабыз. Бардык жерлерде эле ушундай немелер чыгып атат. Мына жерлердин чыр жерлери чечилип атат. Ошо биздин жер эле каралбай атат, ошо Акжар эли. Биз захват кылып базып алган элдер эмеспиз. Биз сатып алганбыз, кызылдай акчабызга сатып алганбыз. Анан ушу элдин үнүн укпай атат эч ким. Фундаментибизди бусат, анан кайра курабыз, кайра бусуп кетет. Тажадык биз деле. Андан башка да сатылган. Монун бардыгы сатылды да мына. Ак тилек мына жерге кыскасы плюс кылып койгон, ушулар бардыгы сатып мына. Не деп атат мына? Договор купли-продажа менен бергенде атаман дейт. Мына ушулар сатылган да. Могул кагаз ким берди? Бул кагаз өзү ошол гектарчиктерде Айнура, Элмира ошолордун арасында жүргөн могул. Биз алардан алдырганбыз. Могу биздин айылбашы деп шайлаган бала такси менен барып ошолордон алып келген. Бул эч кимдин колунда жок болчу. Биз ошону сурам жүрүп алдырганбыз. Булар ушунун түзүп, ушунун негизинде элди ишендирип сатып атат. Мына азыр турган жер могу жер 44, 45, 46, 47 башында мечит деп жазып койгон. Могу жер парковая зона деп койгон. Анан могу жер школа түшөт, территория школа деп турат. Эми ушуну көрүп туруп эл кантип албасын? Мындай болот. Мына айыл өкмөттөн мындай чидирип келгенбиз. Мына ала бергиле деп молар баардык могучаса сепи сатылды. Эми сурообуз. 242 айыл өкмөттөн чидирип келгенбиз деди атпайсыңар? Кана айыл өкмөттүн колу? Ошону биз эми карапайым эл кандай десек, ал жагынан жок болсок, карапайым эл биз неме жагынан жок болсок, юрист эмеспиз, башка эмес, окуган эмеспиз, бизге ушуну көрсөтсө эле, ушундай болот экен, мындай парк болот экен, мындай школ болот экен, мындай мечит болот экен деп эле ала бергенбиз да, ишенип эле. Анан мына сеники ушул, мына мен плюсту коюп койдум. Мына 244 64 сеники, мына плюс бер, акчаңды бер, анан доверенность жазып берем деп туруп, өздөрүнүн частный нотариустарга алып атып доверенность жазып берип атат да бизгечи. Биз ошол негизинде алып атпайбыз. Мен ал частный нотариус менен кандай договор кылып алгандар билбейбиз. Мени деле ошо договор нотариуска алып барса, буну деле ошо нотариуска алып барса, ал нотариус отуруп алып эле жазып эле берип атат. Ошонун негизинде эле биз кетип атабыз, болду. Тагыраагы бул алдамчылык схемага нотариустун дагы катыштыгы бар экен. Конечно, естественно, сөзсүз бар. Жазып берген нотариус кантип жоопкерчилик, азыр жоопкерчиликке ошо нотариус тартыш керек да. Нотариустун көзүнчө биз акчаны санап берип атпайбызбы? Мына 5000 доллар бердик, сен күбөсүң, сен мага эми жазып бер деп. Ал эми көк китеп кимдин атында экен, аны билбейбиз, бирок мына сатып акчаны сатып алган адам жазып бер деп айтып атат, ал приказ берет, тиги бизге жазып берет. Анан биз ошонун негизинде көтөрүп жүрөбүз. Мына мен сатып алдым, мен бүгүнкү күндө үй курушум керек депчи. Анан биз курабыз деп эле келсек эле жергиликтүү бийликтен келтирип эле, милициялар келип эле, акимияттан эле адамдар келип эле кудуруп айтат бизге. Биз негиз алган негизибиз мына 2018, 2019, 2020 ушунун негизинде алганбыз, мына ушу картанын негизинде.
Баарын сатып плюс кылып кетип мына сатып атпай мына плюс кылсын мына канча адам алган азыр мына жерде. Баары плюста турган бүт баары сатылган. Бардыга доверенность жазып берген ушулар. А доверенность чаксын нотариус аркылуу жаздырган, а нотариус азыр өлүп калганмы, кайсы жакта жүрөт? Белгисиз болуп атат. Ушул жестердин үстүнөн түштүү органдар айрылганбы? Түштүү органдарга жазгандар жазып атат, арыз жазып атабыз. Бүгүн дагы мына бир чечимге келип атабыз. Жерчилердин үстүнөн бүгүн дагы жазабыз арызды депчи. Бул нотариус деген биз ушунчалык сабатыбыз жоктугунан болгон. Барып нотариуска кирсек, кийин келгенден кийин сатып алгандар нотариусту биртирсек бир эле адамдан экен да, баардыгы эле доверенностчу. Меде Ден Саяпина 50 канчанчы адресте. Ошол жерде бүт эле нотариустар ошол жерге барат экен, башка жерлер иштебейт экен да. Ошол жерге кызыктуу болуп атат да. Көпчүлүк адамдардын нотариус ошол кагазы, жер боюнча сатып алган нотариус кагазы бир эле адрестен болуп атат да. Ал жер эмне экен? Ошол тааныштары же өздөрүгө караштуу нотариус да. Биз мисалга машина алып сатканды буга чейин нотариуста көргөнбүз бир жолу. Ошондо баягы генеральный эмес болот го, хозяин. Өзүнүн биринчи хозяин болмоюнча машина бирөөгө сатылбайт, же через нотариус сатылат да. А бул жерде болсо Уметов Нурбек дегендин атынан мен алыпмын, бирок ошол Уметов Нурбек деген ошол жерде жок болгон да. Мен кийин түшүнүп атам да. Мага Бүркүткалиев Хусейин деген саткан. А Бүркүткалиев Хусейиндин тайгасынын жери экен, Бакыт деген. Бакыт Уметов Нурбектин жерин сатып атат экен да. Ошондо Бакыт дагы жок, Уметов Нурбек дагы жок. Бүркүткалиев Хусейинден мен 3-чү адамдан эме алганмын да, жер алгам. Мага окшош бүт баарлары ошондой болгон. Бир эле адрестен болгон да буларчы. Ошого мен эмнени айтмакчымын, ушул менен ошондой нотариустар бизден кийин дагы башка бирөөлөргө күйүп калбаш керек да. Ошолордун ишмердүүлүгүн токтотуш керек ошондой нотариустардынчы. Текшерип барып, биздин нотариусту, пожалуйста, фамилия атын эмесин беребиз. Данныйынчы. Ошону барып текшерсин ошондой нотариустарды. Балким бул жагы айткандай, балким дагы бирөөлөрдү эме кылып атат да. Алдап атат. Могул Ак Жардын аягындагы сатылган жерлердин гейм планы сыяктуу сүрөт экен. Бул жерде эч кандай бир органдардын, эч кандай бир мамлекеттик тийиштүү бир салмактуу органдардын колу жок. Тагыраагы жер саткычтардын элди алдоодогу көз боомочулук схемасынын эң башында турган ушул кагаздын бири болуп эсептелет. Эми бул жакта жерди кимдер алат? Жогоруда өткөн эфирде комментарийлерде жазылып турат. Жер аяктан эмне аласыңар, эмне юристтен кеңеш албайсыңар деп туура айтып атасыңар. Туура эле. Андай маселе дагы өзүбүздө болгон. Бирок бул жерден жерди баягы миграцияда жүргөн, Дордойдо чай сатып, араба түртүп окат кылгандар алган. Себеби бул жер арзан болгон. Жерчилердин бардыгы бул жерде арзан экендигине ишендирип, жана дагы көп бул жакта жер алгандардын басымдуу бөлүгү юридикалык жактан сабаттуулугу төмөн сөздүн ачыгы. Анан азыркы күндө кече акимге барып келгенден кийин ушул жактарды мурда 2018-2019 2020 жылы салынган фундаменттердин калдыктарын мынакей алып келип талкалап бул жака жыйнап коюптур, жолду жаап коюптур. Мен айтайын дегеним, аким өзү комиссия түздүрүп, бул жер мурда эле башталган болсо, анда мейли карайлы деп, бирок кайра бүгүн мындай иш кылганы бизге дагы кызык болуп калды. Андан соң башка конуштар сыяктуу эле 2018-2019 жылы салынып кеткендер сыяктуу эле бул жерде салынып кетмек болгондо ортодон ошол кездеги Ленин айыл өкмөт башчысы жана дагы ошол кездеги Аламин районунун акими ошол экөө ушул жерди токтотуп, фундамент куюп аткандардын баардыгын фундаменттерин бузуп, столбуларды алып, ал ошол кезде ошондой иш болгон. Бүгүнкү күндө эч ким эч жака бара албай, эч ким эчке укпай жатат. Эмнеге дегенде жерчилер акчаны алды, телефон салды, кетти. Мамлекет болсо жок, салдырбайбыз. Мыйзам чегинде ошондой, мыйзам талап ошол. Ортодо күйгөн эл. Кайра эле баягы эптеп-септеп кичинеден бир тыйындан акча чогулткан эл. Маселе ушул.